Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Alhamdulillah өткөн сабакта биз ошо талак маселесиндеги шашылуу бул туура эмес. Талак маселесин шашылбастан ойлонуп анан бериш керек деп айтып кеттик. Эми бул сабагыбызда ошо талакты кантип беребиз, кандай жолдору бар, ошону кыскача баяндаганга аракет кылалы. Албетте талак бул ошол баягы үй бүлөлүк проблеманын, үй бүлөдөгү кыйынчылыктардын, ошо кыйынчылыктардан чыгуунун бир жолу, же болбосо чечүүнүн бир жолу десек болот. Мына алхамдулилла өткөн сабакта биз ошо баягы талак берүүдөгү шашылуу бул туура эмес экенин баяндап кеттик элек. Бул сабакта иншалла ошо талакты кантип беребиз, кандай эрежелери бар, ошол жөнүндө кыскача сабак кылабыз. Албетте бул талак, ажырашуу, үй бүлөлүк кыйынчылыктан, үй бүлөдө болгон проблеманы чечүүнүн бир жолу, ошо жолу болгондо дагы акыркысы болуш керек. Ага чейин баардык үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрү күйөөсү менен аялы болгон аракетин жумшап, үй бүлөнү сактаганга аракет кылыш керек. Эч качан баягы үй бүлөнү бузам деп талак берүүгө такыр шашылган туура эмес. Бул чечим акыркы чечим болуш керек. Ошондуктан Аллах субхана таала бул талакты адал кылган. Анткени кээ бир учурларда үй бүлөдө эки үй бүлө мүчөсү жашашы, түшүнүшү кыйын болуп калат. Же эки тараптан кетип калышы ыктымал, же бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман болуп калышы ыктымал. Айтор ар кандай себептер болот. Ошондуктан исламда дагы ушул нерсени көңүлгө коюп, үй бүлө ажыраша турган болсо өзүнүн жол жобосу менен ажырашсын деп шариятыбыз көптөгөн эрежелерди айтып кеткен. Анан жашоодо эми ар кандай болот эмеспи? Баягы ажырашууга келгенде эле ар кимдин өзүнүн илим деңгээлине жараша, кыял жоругуна жараша, мүнөзүнө жараша үй бүлөлүк жашоо талак менен бүтөт. Кээде жанагындай шашылып туура эмес берип алып бүтүшөт. Кээде болсо баягы талак бере турган учур болсо дагы, же болсо аял киши талак талап кыла турган учур болсо дагы кыйналып жашап азап жегип жүрө беришет. Мындайлар жашоодо көп. Мисалы, кээ бир аял кишинин жолдоштору, күйөөлөрү карабай бакпай, мүмкүнчүлүгү болуп турса дагы кийим кечеген тамагын алып бербей, ушинтип кыйнагандар бар. Же болбосо жаман жолго түшүп алышып, аракетч болуп, же зынакор болуп, же болбосо баягы наркотикага берилип кеткен үй бүлөлөр бар. Анан ошолорго байланып, бөөсү жаман болуп, өз акысын бербей, милдетин аткарбаса деле ошого жармашып жүргөн аялзаттар да бар да. Бул баягы таң калыштуу нерсе. Албетте алар ойлоп атса керек, негизи үй бүлөбүздү сактайбыз, үй бүлөнү бузуп албайлы депчи. Бул негизги максат жакшы, бирок бул нерселер баардык убакытта боло бербеш керек да. Балким ошондой күйөөлөр менен чыдап жашап жүрө берем деп өзлөрүнүн жашоосуна, бала чагасына зыян келтирип коюшу ыктымал. Балдары туура эмес тарбия көрүп, өзлөрү динден начарлап, кайгыга батып, дининен алысырап жашоого көңүлдөрү кетип калат. Ошондой эркектердин аркасынан жүрүп азап жегип. Мына ким баягы талак сурагысы келсе, мына ошондой учурда сураш керек. Ошондой үй бүлөнү бакпаган, карабаган, күнөө иштерди, туура эмес иштерди кылган эркектер менен жашабастан, албетте алдын ала ага чейин колдон келе насаатын айтып, жакшы адамдар таап даават кылганга аракет кылдырыш керек. Өзү дагы аракет кылып, башка бирөөлөрдү дагы аракет кылып койгула деп жардам сурап, анан натыйжа бербесе, андай эркектер менен байланып жүрө бербей, дароо өз жолуна түшүп, кийинки жашоосун улаш керек. Мына ушундай көрүнүш эркектерде деле болот. Кээ бир эркектер аялдары начар чыкса деле, ошо балдарым бар деп ар кандай себептерге байланып коюп жүрө беришет да. Кээ бирөсүнүн аялдары баягы чагымчыл, тили жаман, бузукулукту бүлүктү салган, же болбосо ар ким менен никесиз байланышка барган, намазын окубаган, хижабын кийбеген, үй бүлөсүнүн эркекти сыйлабаган аялдар болот. Ошолорго дагы чыдап жүргөн эркектер бар да. Бул дагы албетте таң калыштуу нерсе. Мына ошентип өзүнүн үй бүлөсүн бузуп, ушундай кыйынчылыкка батып жүрө бербей эркектер баардык аракетин көрүп, насаатын айтып, жакшы мамиле кылып, эгер натыйжа чыкпаса, андай аялдардан кутулуш керек. Мына ошентип жашоодо ушундай эки тараптуу баягы көрүнүштөр кездешет. Жана ошондой эле үй бүлөлөр жакшы, сонун эле жашап атышат, бирок болор болбос бир дүйнөлүк маселе же мамиле маселе, мага ушинтип койдуң, тигинтип койдуң, же тууганың мынтип койду, же апаң мынтип койду деген маселе менен эле жакшынакай үй бүлөлөр бузулуп кеткендер да мындан толтура. Баардык чыдамсыздыктын айынан, сабырсыздыктын айынан, шайтанга алданышып, же бирөөлөрдүн сөздөрүнө киришип, ошентип жашоосун бузуп алгандар да бар да. Бул жашоо маселесинде, үй бүлө маселесинде эркекпи, аялбы, башка бирөөдөн насаат сурап, жашоосун оңдогонго аракет кылуусу абдан жакшы нерсе бул. Мейли кандайдыр бир проблема чыкса, уруш талаш чыга турган болсо, же болбосо үй бүлө ажырашам деген темада, же ажырашпайм деген темада бирөөдөн кеңеш сураган жакшы. Бирок ошону
баягы кеңеш бере ала турган татыктуу адамдардан сураш керек да. Көп адамдар ушул жактан жаңылышат. Чыдай албай кайгы муңун татыксыз адамдарга айтып коет. Кээде душмандарына айтып алышат. Же акыл булмаса эле акыл жетпеген досторуна же болбосо үй бүлөнүн баркын билбеген адамдарга айтып коюшат. Өзлөрү ажырашып жүргөн же болбосо аялын барктап алган же болбосо аял болсо күйөөсүн барктап алган нерселерден адамдардан сурап алышат насаат. Алар анан баягы караманча каршы туура эмес насааттарды берип, ошонун аркасынан адашып кеткендер бар да. Ажырашып. Бул дагы такыр туура эмес. Ошондуктан адам баласы баягы насаат сураса дагы жакшы татыктуу адамдарды издеп таап, диндин негизинде чечкенге аракет кылыш керек. Кыскача баяндама бул негизги сабактын башындагы. Андан кийин негизги сабакка токтоло турган болсок, мисалы баягы үй бүлө келишпей калды, анан эркек талак берем деп чечти. Талак берем деп чечкенден кийин ошол талагын сөзсүз түрдө жай баракат, ачууланбай турганда бериш керек. Анткени ачууланып эртерээк шашылып берип алган болсо, көпчүлүк учурда өкүнүч менен бүтөт. Өзү эле кыйынчылыкка дуушар болот. Ошондуктан эркек эч качан шашылбаш керек биринчиден. Экинчиден, талак берип атканда талакты жанталашпастан баягы аялыман эрте кутулайын деген максатты койбостон, ачуу калтырбастан бир талак бериш керек. Анткени шариятта уруксат берилген 3 талак бар да. 3 талакка чейин берсе болот. Биринчи талак менен экинчи талактан кийин жашоого мүмкүнчүлүк бар, үчүнчүдөн кийин уже жашаш болбой калат. Жашаш үчүн өтө чоң талап бар. Ошол аткарылгандан кийин гана жашоо болот. Ага чейин мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан акыбетти ойлонуп талак бериш керек эркектер. Талак бергенде дагы жанагында айтып кеттик башында, шашылбастан бир талак бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөнү боюнча, айтканы боюнча, адам баласы аялына талак бергиси келсе бир талак бериш керек. Анан ошол аял заты таза кезинде, этек кири келбей турган кезинде, анан кошулбай турган убакытта бериш керек. Кошулбаган убакытта бериш керек. Мына ушул сүннөт талак болуп саналат. Шариятка ылайыктуу талак. Ушундай кылып ким талак берген болсо, анда ал иншалла көп учурларда өкүнбөйт. Анткени акыбети жакшылык менен бүтөт. Шариаттын эрежесине эриш берген болсо. Мына ушуну эстен чыгарбаңыздар. Айрыкча эркектер талак бергенде аял киши таза болуш керек, айызы келбей турган убак болуш керек, жана ошол кезде дагы төшөк мамилеси болбой туруп, төшөк мамилесин кылбай туруп, таза кезинде анан талак бериш керек. Ошол сүннөт талак деп. Анан өткөн сабакта да айтып кеттик элек, ошо бир же болбосо 2 талак алган аял ошол жашап аткан үйүнөн чыгып кеткен болбойт, эркек дагы аны кубалап чыгарганга болбойт. Бул такыр туура эмес маселе. Анткени бир же болбосо 2 талак алган аял кадимкидей эле аялы болуп саналат. Ошол эркектин. Ошол талак алган аялдын шарият көрсөткөн өзүнүн мөөнөтү бар, идда деп коет. Ошо бүткөнчө кадимкидей эле аял болуп саналат. Үйүндө мурункудай эле аял катары жүрө берет, тамак саман жасап, баягы күйөөсүнө сулууланып, күйөөсүн өзүнө тартканга аракет кылса да болот. Күйөөсү толук нафака менен, акча маселеси менен каржылап, кийимин кеченин алып берип, тамагын берип каржылап туруш керек. Бул кадимкидей эле аял. Ошондуктан Аллах субхана таала аларды үйүнөн чыгарбагыла деп буйруган. Жана ошондой эле эркектерди чыгарганга акыл эмес. Эгерде чыгара турган болсо, күнөөкөр болушот. Же болбосо аял киши өзү чыгып кеткен болсо, ачуу калтырып, анда ал дагы күнөөкөр болот. Ошондуктан ошол эрежени сакташ керек. Анткени мына жана идда деп айтып кетпедимби? Ошо талак алган аял атайын күтө турган бир мөөнөт бар, ошону идда деп коет. Бул аялдардын түрүнө жараша болот. Анткени аялдар мисалы этек келип турган аял болуш ыктымал, жана экинчиси боюнда бар аял болуш ыктымал, үчүнчүсү этек келбей калган аял болуш ыктымал. Же жаш өткөн себебинен, же бир оору себептен ошол этек келбейт да. Ушундай 3 түрдүү аял болуш ыктымал. Ошолордун мөөнөттөрү үчөөнүкү 3 башка. Мисалы этек келип турган аялдын иддасы, мөөнөтү ушу талак алгандан кийин 3 этек келгенге чейин күтөт. Мисалы жана башында айтып кетпедикпи, эркек киши талак бергенде таза кезинде, айыз этек келбей турган кезинде анан кошулбай туруп талак бериш керек деп. Бир адам мына ушундай убакта берди дейли, ошондон баштап аял киши иддасын баштайт. Жанагы этек келип турган аял. Ошо таза кезинде талак алды, андан кийин этек келет. Андан тазаланат дагы тазаланып, кийинки этек күтөт. Анысы келип, андан дагы тазаланат, экиден тазаланды, анан үчүнчүсүн күтөт. Анан үчүнчүсү келип, тазаланып, жуун арзамат, жуунуп тазалангандан кийин ошол замат уже талак толук түштү деп эсептелет да. Ошого чейин ошол аял, ошо 1 же 2 талак алган аял ошо эркектин үйүнө чыкпай, ошол иддасын ошол жерде күтүш керек.
Мына карасаңыздар эми бул болжол менен баягы 3 айда балай көбүнчө 3 ай убакыт болот. Кээде көбүрөөк болуп калышы, кээде азыраак болуп калышы. Анан үй бүлөдө ар кандай бир себептер, уруштар болуп калды, тааныштар болуп калды. Же болсо баягы күйөөсү шашылып алган болсо, же аялы шашылып талак кылып алган болсо, же чын эле аял кемчилик кетирип анан күйөөсү талак берсе, анан ушунча убакытта мөөнөт бүткүчө экөө чогуу жашап, чогуу жүрсө, ар кандай убакыт өтөт, экөө тең ойлонушат, баягы бири-биринин баркын түшүнүшөт. Талак алган аял дагы ойлонот, чын эле бул мен күйөөм серьезный турбайбы? Ушунча жашадык, балдарыбыз эмне болот, кийинки акыбалыбыз кандай болот? Кой оңолоюн деп оңолуп, түзөлүп, жакшы үй бүлө курганга аракет кылып калат. Анан ошол убакытта экөө тең түшүнүшүп калган болсо, анан баягы кайтарып кайра жашай бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушундай жакшы жери ошо сүннөткө ылайык талак берүү. Ошон үчүн сүннөт талак жана айтып кеттик, ошо таза кезинде кошулбай туруп бир талак берүүнү сүннөт болуп саналат. Мына ушундай талак берген болсо, эч ким иншалла көбүнчө убакытта өкүнүшпөйт. Ошондуктан ар бир эркек ушул маселени эске алганы аябай жакшы, өзүнө эле пайдалуу болуп саналат. Андан кийинки бул этекке келип турган аял жөнүндө айттык. Андан кийинкиси боюнда бар аялды айта кете турган болсок, ошо боюнда бар кезинде дагы талак берүү бул сүннөт талакка жатат. Боюнда бар экени билингенден кийин. Ошол убакытта ким талак берген болсо, анын ошол талак алган аялдын, боюнда бар аялдын иддасы, күтүү мөөнөтү төрөгөнгө чейин да. Төрөгөнгө чейин болот. Төрөр замат ошо талак толук түштү болуп эсептелет. Мисалы, бирөө ошо аялына төрөрүнө мисалы 10 күн калганда берди деп коелу. 10 күндөн кийин төрөп койсо, буту иддасы бүткөн болот, мөөнөтү бүтүп калат. 10 күн эмес, даже 1 күндөн кийин төрөсө, же жарым күндөн кийин, же болбосо 1 сааттан кийин төрөп кое турган болсо, анан иддасы бүтүп, башы бошоп калат да. Анткени боюнда бар аялдын мөөнөтү ошо төрөгөнгө чейин. Эгерде 4 ай кезинде берип калган болсо, демек нар жака дагы 5 ай күтүш керек болот. 6 айлыгында берсе дагы 3 ай күтүш керек. Ошондой иш кылып, эң негизгиси төрөгөнгө чейин иддасында жүрөт. Кадимкидей эле аял катары. Ошо бир талак алган болсо, же 2 талак алган болсо, кадимкидей аял катары жүрө берет. Андан кийинки 3-үнчү түрдөгү аял, мисалы кээ бирөсүн айтып кеттик, этек кирлери келбеген аялдар болот. Бул сейрек кездешет, же болбосо жаш өткөндүктөн, же болбосо оорунун себебинен этек кири токтоп калган аялдар болот. Алардын иддасы мөөнөтү 3 ай. Мусулманча ай календары менен 3 ай санаш керек. Талак алгандан кийин. Анан ошо 3 ай бүткөндөн кийин алардын иддасы бүтөт. Андан кийин баштары бошойт. Ага чейин кадимкидей жана нафакасын алып үй бүлө катары жашап жүрө берет. Ошондуктан эркектер эч качан жанжалдашып 3 талак бергенге шашылбаш керек. Анткени бир талак алса, же болбосо 2 талак алган болсо аял киши, андан кийин өзүнүн күйөөсү менен баягы кайра жашап кетүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Биз жанагы жаңы эле ошо талак алган аялдардын 3 түрүн айтып, алардын ошо идда күтүү мөөнөттөрүн айтып кетпедикпи? Ошол иддасы бүтө электе, ошо 3 түрлүү аялдын иддасы бүтө электе талак берип койгон күйөөсү кайра жарашалы деп экөө элдешип жарашкылар келсе, кадимкидей эле сөзү менен айтып кайтарып алдым деп, же болбосо баягы кошулуп коюшса, ошо талагынан кайтты деген өкүм берилет да, кадимкидей жашап кете беришет. Бирок бир талак берсе, бир талак берилди деп эсептелинет. Нар жакта 2 запасы калат. 2 талак берсе, 2 талак берилди деп эсептелет. Нар жакта бирөө калган болот да. Бирок кадимкидей эле үй бүлө катары жашап кете беришет. Ошо иддасы бүтө электе келишип жашап кетишсе, кайра жаңы нике кыйыш керек деп эле жашап кете берет. Эгерде 1 же 2 талак алгандан кийин жанагындай мөөнөтү бүтүп калган болсо, аялдын иддасы бүтүп калган болсо, анда аял кишинин башы бошойт дагы. Эгерде тигилер элдеш үйлөнөбүз деген болсо, анда кайра жаңы нике кыйыш керек болот. Кайра жаңы нике күйөөсү менен, аялдын валиси менен, атасынын уруксаты менен, анан жаңы калың менен, махыр менен никени кайра кыйыш керек болот. Мына айырмачылык ошондо. Эгерде ошондо иддасы бүтө электе элдешкен болсо, кадимкидей жашап кете беришет. Бүтүп калган болсо, анда кайрадан жаңы нике кыйыш керек болот. Бул 1 же 2 талак берилгенден кийин. Эгерде 3 талак берилип калган болсо, анда мындай мүмкүнчүлүктөн кур калат. 3 талак берилип калса, көптөгөн айырмачылык бар. Биринчиден, 3 талак алган аял эркектин үйүндө жашай албай калат. Ага нафака да берилбей калат. Өзүнчө же болбосо атасынын үйүнө барып кетиш керек. Анткени уже кайтканга мүмкүнчүлүк жок да, 3 талак берилип калды. Ошондуктан өзүнчө жашайт, анан ал аялга да нафака да берилбейт да. Ошо аял болуп саналбай калды, жана кайтканга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан
нафакага берилбейт. Мына ушундай баягы оор жер бар да. Кийин эркек ушинтип шашылып бере турган болсо, 3 талакты аялын кайтаруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Аялы жанталашып 3 талак сурап алган болсо, нафакадан коркалат дагы, күйөөсүнө да кайта албай калат. Кайтыш үчүн чоң бир шарт бар. Ал кайсы шарт? Алла таала ошо Куранда айткандай эле, ал аял ушу 3 талак алгандан кийин, анын өзүнүн иддасы бүткөндөн кийин, иддасы 3 талак алгандан кийин жанагындай эле, жогорку айтылгандай. Этеккири келип турган болсо 3 этеккири көрүш керек, боюнда болсо төрөш керек, этеккири келбеген аял болсо анда 3 ай күтүш керек. Мына ошончо мөөнөттү күтөт дагы, андан кийин анан кааласа башка бирөөгө турмушка чыгат. Баягы кадимкидей жашоо куруу максатында. Анан ошол экинчи күйөөсүнөн, мисалы экинчи күйөөсү болсо, кандайдыр себеп менен дагы жашай албай калып, ажырашып кеткен болсо, ошондон кийин гана жана биринчи күйөөсүнө кайтканга укук алат да, ага чейин кайтканга болбойт. Анан ушул үйлөнүү маселесин дагы атайлап жасаган болбойт. Мисалы, ошо биринчи күйөөмө кайта калайын, бирөөгө эптеп тие калайын деп, же болбосо күйөөсү аялы менен сүйлөшө калып, же башка бир эркек менен сүйлөшө калып, ушу аялымды алып никелеп анан кайра талагын бербейсиңби, өзүмө кайтарып алайын деген шайтандын оюнун ойногон адамдар бар да. Өткөн сабакта дагы биз муну баса белгилеп айтып кеттик. Ушундай жол менен 3 талак берип алышып, анан ушундай жол менен аялдарыбызды эптеп кайтаралы деп, намыссыз баягы катуу айтканда баягы иттик кыялы бар эркектер ушундай нерсеге барышат да. Айбандан жаман нерселерди кылышып, убактылуу аялына нике кыйдыра калып, андан кайра ажырашты кыла калып, кайтарып алайын депчи. Мунун баары тең туура эмес. Ошенткен күндө дагы кайталыш экөө бири-бирине үйлөнө алышпайт дагы, никелер да жүрбөйт. Антип атайын жасаган нерселерди. Мундайларды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде, сахабалар сөзүндө ижарага алынган текеге окшоштурган да. Ошондуктан мындай нерсе такыр туура эмес, бул арам иш. Мындай жол менен кайра экөө бири-бирине кайта албайт. Кайтуу жолу кадимкидей эле аял башка бирөөгө, айттым го, ошо 3 талак алгандан кийин башка бирөөгө турмуш куруу максатында, болду эми бул үй бүлөм менен жашай албай калдым, кийинкиси менен турмуш курайын деп ошого чыгып кадимкидей жашаш керек. Анан талак биринчи күйөөсү болобу, экинчи, үчүнчү болобу, ар кандай боло берет да. Балким ошол күйөөсү менен тийип жашап кетиши ыктымал. Балким кандайдыр себеп менен дагы ажырашып калышы ыктымал. Анан ошондон кийин гана ажырашып калган болсо, ошондон кийин гана иддасын бүтүрүп, анан биринчи күйөөсүнө кайтканга укук алат да. Мына шариятыбызда ошентип ушундай эрежелерди койгон. Муну баары тең эле мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн. Антпесе адамдар талак маселеси менен, үй бүлө маселеси менен оюна келгенди кылып, ар кандай иштерге бара беришмек. Ошондуктан мунун дагы көтөрө турган жүгү бар. Ошондуктан ар бир үй бүлө башчысы ойлонуп иш кылыш керек. Кийин ушундай кыйын акыбалга түшүп калбайын, өзүм кыйналып калбайын деп. Азыр мындай эркектер аябай толтура. Ушинтип талак берип алдым эле, SMS жазып койдум эле, ачуум келип атты эле, жөн эле айтып койдум эле, 5 балам бар эле, 4 балам бар эле, экөөбүз өкөнүп атабыз деп ушинтип ар кайсы молдого барып фатуа сурап, ар кимге жалдырап кантип жашайм деп айласын таппай жүргөндөр бар да. Ушунун баары тең өздөрүнө кыйынчылык жаратып алгандар да. Өздөрүнүн жолун өздөрү тар кылып алгандар. Ушу болор болбос нерсеге сабыр кылбай ушу жолго баргандар бар. Көпчүлүк ушундай. Кичинекей эле бир уруш чыкса, бир урушпешсе, келишпей калышса эле күчтөрүн ушу ажырашуу менен, талак менен чыгарышат да. Анан акырында өкүнүп жатып калышат. Мына өткөн сабакта да айттым, кээ бирөөсү ошону билип туруп эле кайра арам жол менен жашап үйлөнүп жүргөндөр бар да. Кудай сактасын. Алардын никеси жараксыз, зына кылганга эле бар да. Ушунун баарын өздөрү баштарына өздөрү алып келген кыйынчылык. Ошондуктан адам баласы өкүнүп калбаш үчүн, күнөө ишке барбаш үчүн жакшынакай ойлонуп, шашылбастан талак берүү эрежелерин билип алып туруп, андан кийин талак бере турган болсо эч качан өкүнбөйт. Сүннөткө, шариятка ылайык бере турган болсо дагы, бул дагы көптөгөн жемишин берет. Жанагынтип үй бүлө ойлонот, акылдарына келишет, анан жашап кетишет. Ошондуктан сактаныш керек. Анан дагы бир маселени баса белгилеп айтып коеюн. Ошо жанагы айтып барам, талак берилгенде ошо бир талак таза кезинде кошулбай туруп бериш керек. Демек, мунун мааниси жана айызы келип турганда талак берген болбойт, бул арам болот. Бирок талак түштү деп эсептелинет эгерде ким бере турган болсо. Ошол айыз кезинде дагы берип алышып, анан сураган эркектер бар. Айыз кезинде берип алып турмун, анан кандай болот, кимдей болот? Берип алдың, ошо түштү болуп эсептелинет. Арамдыкты кылган болот, шариятка каршы ишти. Анан талагы да түшкөн болот. Эгерде бир же эки талак берген болсо, анда кайра
кайтарып ал деп буйрук бериш керек да. Эгерде кайсы бир илимдүү адам суралган болсо, бирөө ошо аялыма айыз кезинде талак берип алдым деп сураган болсо, бир же эки талагын берсе, анда кайтар деш керек да. Кайтарып тазалансын, андан кийин ошо таза кезинде бер, кааласаң бересиң, кааласаң кармап каласың деп айтыш керек. Эгерде 3тү берип алган болсо, анда бүттү, жол жок. Күнөөнү да алган болот, аялынан да ажыраган болот. Ушунун баары тең мына адамды ойлоното турган маселе. Аллах субхана таала мусулмандарга ийгилик берсин жана үй бүлөлөрдү, мусулман үй бүлөлөрдү Аллах субхана таала сактасын.